Жалал Абад шаардык мэриясына караштуу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы жаңы күнөскана куруп бүткөрдү. Азыркы учурда күнөсканага жылытуу системалары орнотулуп, жазгы гүл уруктарын себүү үчүн топурактары даярдалып жатат. Ага кала казынасынан 1 миллион 200 миң сом акча каражаты каралган болсо, тендерден уткан тарап жумуш иштерин 973 миң сом аткарып жатат. Көрсөтүлгөн бул суммага аталган мекеменин имараты да жылытылмакчы. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарынын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасы жаз жай айларында каланы гүл көчөттөрү менен коздоо даярдыктарын жылдагыдан эрте баштады. Буга чейин мына эски теплицабызда болгон болчу, ал мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаңы теплицабыз заманбап, паровой системасы дагы жаңы, бүт баары жаңыдан болду. Мен ойлойм, эмдиги жылы гүлүбүздүн саны дагы, түрү дагы көбөйөт да. Азыркы күндө биз өзүңүздөр көрүп турасыздар, кара тупурагын даярдап, өзүнүн жана кызматкерлер менен бордюрлорун коюп, жана ошондой эле сууну чыгарганбыз. Азыркы күндө ушул эмдиги жылкыга гүлдөрдү чыгарганга жер даярдоо, гүлдөрдүн уруктарын терүү процесстери жүрүп жатат да.